Урматтуу өкмөттүн өкүлү, сиздер кече кыйпылыктап киргизе албай койгон, бүгүн акырын киргизип койгон Кыргыз Республикасынын бюджетин 2020 жылкы бюджетин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун барактап чыктым да. Анан таң калдым атаң көрү. Силер мындай кылыпсыңар. Жогорку кеңештин бюджетин 80 миллион сомго кесипсиңер, 10%. Генеральный прокуратураныкын 602 миллиондон 587 15 миллионго азайтыпсыңар дагы 2,16%. Каржы министрлиги өзүнүн бюджетин 467 миллиондон 445 миллионго 21 миллионго азайттыр, 4,16%. Өкмөт менен президенттин иш башкармалыгын 2,5 миллионго 0,4%га кыскартыпсыңар да. 0,4%га кыскартсыңар. Анан эң кызыгы Маданият министрлигинин 8,4 миллион миллиард да, 8 миллиард 400 миллиондон 4,9 миллион алып салыпсыңар. 3,5 миллион калтырып. Спорттукун жарымысын алып салыпсыңар. Туризмдики тең жарым кыскартып салыпсыңар. А бизде Олимпиадага ким барат анда? Көчмөндөрдүн оюна ким даярданат? Азыркы күндө Абылгазиевке караганда Айсулуу Тыныбек кызын көбүрөөк тааныйт. Бороновго караганда Жоломон Шаршемековду көбүрөөк тааныйт да. Бул не деген саясат? Бул бюджетти өзгөртө турган саясат эмес, бул бюджетти өзгөртө турган саясат деп келипсиңер да. Ушундай дагы кыскартуу болот. Силер адамдардын санын эмес, акчалардын санын кыскартып атпайсыңар. Эшикте эл бюджетте 30 миллиард тартыштык боло турган болсо, выпадение бюджетте боло турган болсо 40 миллиард келатат жардам дейт. 30 миллиардтын жапсаңар 10 миллиард ашып калат, аны акчаны кайка саласыңар деп эл суроо берип атат. Мен да ушул суроону бергим келет. Сырттан келген жардам менен түшкөн акчанын каражаты ашып түшүп атпайбы? Анан эмне үчүн мындай кыскартууга баратасыңар? Дегеле кечеги мен өкмөт башчынын ушул жердеги отчетун карап туруп таң калдым да. 2 жылда эчтеке кылбаган өкмөт 3-чү жылда бизде кылабы? Маселен 2 жыл кысыр калган уйду ээси 3-чү жылда үмүт этпейт, же казанга салат, же базарга салат. Ушундай. Анан кече айтып атат, биз эми аракет кылабыз депчи. Дарамет болбосо аракет кылгандын эмне пайдасы бар? 2 жылда бюджет аткарылган жок. 3-чү жылда бюджет 30 миллиард кем баратат. А ким билет ушул аткарарына? 28 миллиард выпадение. Азыркы өкмөттүн аракетине коомдук ишмер Урмат Барктабасов өзүнүн постуна жазыптыр. Мен азыркы өкмөттүн акыбалын жана айыкпас илдетке чалдыгып, больницадан чыгарып койгон адамдын акыбалына салыштырам депчи. Мен дагы туптура ошол тастыктамага кошулам да. Быйылкы жылы деле өкмөт ушундай аракети менен жылдын этегинде элдин эле шооруна калат да. Ошондуктан мыногу маданият менен спортко болгон мындай мамиле бул мамлекеттик саясат эмес.